Bir ай içinde aldamчылардан жабыр тарттык деген 4 факт катталган. Алар интернет булактарынан, сатуу жана сатып алуу сайттарынан алдамчылардын тузагына түшкөн, атын атагысы келбеген Талас районунун тургуну автоунаа сатып алам деп алдын ала 100 000 сом М-банк аркылуу которгон. Biz telefondan aldanıp aldık emeden, internetten. Ошол машина кейжи деген сайттан көрүп машинаны. Ошол жерде сүйлөшүп алабыз. Жана киши менен. Ошол жана машинасын сатып аткан киши менен. Ошол экөөбүз сүйлөшүп 3-4 күн сүйлөшүп жүрдүк. Анан мен арзаныраак сурадым аны. Өзү аварийный состояниедагы машина болчу. Анан арзаныраак сурасак, тиги кымбатыраак айтып аткан да. Анан ошону 3-4 күн сүйлөшүп анан кийин башка бирөө алат деп аткан бул машинасын. Анан биз попал болуп калдык окшойт. Эме болуп калды да бул. Өзү чабып калды. Ушундай машина сатылбай калды. Ала турган наличкачылар болсо келип алып кеткиле деп. Чыгып атканда задата которуп койгула деди. Ошо менен biz çıkıp atıp zaten kotor koyduk. Шалдырып кетиресизби, пожалуйста, тартып. 10 миңден ашыгыраак. Анан ошентип Ош шаарында болчу машина. Ошол жака чыгып атып кетип баратсак жолдон кайра чалды тиги. Байке акчаңызды болсо бир 100 000 такап которуп бериңизчи. Ошол машинаны биз уруп алганда бирөөгө 240 000 сомго каршы болуп калды элек. Анан биз 1-2 жол айттык, барганда эле берели десек болбойт да. Ошентип биз 100 000 такап которуп бергенбиз. Ошо жана карточкасына, М-банк карточкасыначы. Ошону ошко барсак жок болчу. Бизде Талас районунун азыркы күндө уже бизге 4 факты алдамчылык иши боюнча жарандардан кайрылуу түштү. Ошол жарандардын кайрылуусун ушул жерде мен кыскача айтып түшүндүрүп кетейин. Бизде Лалафо сайты аркылуу машина алам деп, Honda Fit аркылуу Honda Fit алам деп 110 000 арзан сүйлөшкөн. Арзанын көрсөтүп, телефон аркылуу машинанын сүрөттөрүн көрсөтүп, эл жарандарды алдап 80 000 сомун азыр мен Ошто турам. Задата кылып берсеңиз, машинаны келип алып кетесиз деп туруп 80 000 сомун. Ошондо булар телефонго ачылган электронный кошелектор аркылуу котортуп кетип атат да. Жарандарга арзан баада ар кандай нерселерди предлагать этип. Ошондой эле бул Көгөй айылынын тургуну. Экинчи факты боюнча Кызыл Туу айылынын тургуну ноутбук алам арзан баада деп. Бул дагы Instagram аркылуу элдерди алдап, азыр задата 12 000 сом бериңиз, калганын которгондо берем деп туруп, аны да телефон аркылуу которуп кеткен. Андан тышкары дагы азыр карточкаңарды салгыла, карточкаңардын аркылуу ноутбугуңар карточкага түшкөн SMS-ке номер барат, ошол номерди бергиле деп, карточкаңарга кирип, карточкаңарды акчаңарды да которуп кетип атат. Ошонун баардыгын ушундай фактылардын алдын алуу боюнча элдерге кайрылып атам. Ушундай алдамчылык болсо же арзан нерсе болсо дагы биздин ар бир айылда кызматкерлерибиз бар, участкойлор. Ошолордон кайрылып, же болбосо 102-ге кайрылып, ушундай арзан нерсе болуп атат, алсак болобу деп акылдашсаңыздар, алдын алуу иштерин кылат элек да. Ато бунун этеги жок да. Телефондон электронный кошелек ачат, телефондон телефонго акча которуп кеткенден кийин бунун этеги бизге аябай кыйынчылык туудуруп атат. Жана жарандарыбызга да көп чыгаша келип калып атат да.